Президент Садыр Жапаровдун президент болгондон баштап өлкөгө алынган аскерий согуштук техникалардан тартып, коомдук унааларга чейин техниканын ар кыл түрүнөн миллиардтаган сомдорду чапчыган бир катар техникалар келген. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Исмат Бекжанов төмөндөгүдөй пикири менен бөлүшүп, Кыргызстанга 2 жыл ичинде алынган техникалар экен. Бишкекке курулган 15 мектеп жана башка курулуштар, айлыктар бул сүрөттөргө кошулбаптыр. Аларды эске алуу керек. Менин оюмча жакшы эле жолдо кетип баратабыз. Буюрса ийгиликтер, өнүгүүлөр алдыда болсун албетте. Биз көз карашты оңдоп, бирөөнүн ийгилигин кубаттап, көрө албастыкты токтотууга үйрөнүшүбүз керек окшойт деген ал өз билдирүүсүндө. Эске салсак, Садыр Жапаров президент болуп келгенден бери Кыргызстандын абадан сокку уруучу техникалары акыркы үлгүдөгү Түркия өлкөсүнөн чыккан учкучсуз учуучу байрактардын 2 комплектиси Акынжы Аксуңгур менен жабдылса, кече жакында эле Анка учкучсуз учагынан 2 даана алынып келинген. Имага кошумчалай эле абадан уруучу соккулардан коргонуу үчүн Белоруссия өлкөсүнөн алынып келинген Печеру 2 БМ зениттик ракеталык комплекс менен жабдылды. Ошондой эле саламаттык сактоо тармагына 100 тез жардам унаасы алынса, Бишкек шаарынын калкын коомдук унаалар менен камсыздоого, экологиялык зыянчылыктарды эске алуу менен 120 газ менен жүрүүчү заманбап автобустар алынды. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигине өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында тик учактар алынса, абадан коргонуу үчүн дагы да согуштук 2 тик учак келген турат. Бул саамалык ушуну менен эле токтолуп калбастан, өрт коопсуздугунан сактоо үчүн Кытай мамлекети 100 заманбап өрт өчүрүүчү техникаларды белекке берип, мамлекеттик казынадан коромжу келтирилбестен чоң иштер аткарылды. Саламаттыкты сактоо тармагында акыркы үлгүдөгү рентген УЗИ аппараттары менен жабдылса, 2023 жылдан тартып бөйрөк оорулары өз мамлекетибизде жасала баштайт. Бул тармакта да жакында атайын жабдыктар менен жабдылган турат. Энергетика тармагына кайтып келсек, электр энергиясында кемчиликтерди жоюу боюнча кичи жана орто ГЭСтерди куруу үчүн келишимдер түзүлүп, быйылкы жылдан тартып жалпы 70 ГЭС куруу салынып баштаары кабарланса, Өзбекстан, Казакстан менен биргеликте 3 тараптуу келишим түзүлүп, Камбарата 2 ГЭСин куруу боюнча келишимдерге кол коюлган. Баса 2022 жылы президенттин Өзбекстан Республикасына болгон сапарынан кийин да тез жардам унаалары менен кошо Ош шаарына бир катар коомдук унаалар алынган. Ал эми кече жакында эле 26 январда Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромоновичтин Кыргызстанга келген сапарында 1,5 миллиард АКШ долларына барабар соода экономикалык келишимдерге кол коюлуп, ага улай эле автозавод куруу боюнча келишим жалпыга малымдоо каражаттарында жарыяланып, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ортоктош болду. Арине, бул иштерден сырткары айлык акы, пенсия, кошумча жөлөк пулдар 50%дан 250%га чейин көтөрүлгөнүн кошпогондо иштери өркүндөй берсин кең мекен.